Депутат Жанарбек Акаев Конституциялык соттун төрагасы Эмилбек Өскөнбаевди кызматтан кетүүсү боюнча маселе көтөрдү. Ага төраганын депутатка кылмыш ишин козгош үчүн парламенттин макулдугу зарыл эмес деген бүтүмө себеп болгон. Самаков төлөндү калың кылып иштейт. Бир жараныбыз кайрылыптыр. Депутаттарга эмне үчүн жогорку кеңештин макулдугу менен иш козголуш керек? Макулдугу жок эле мыйзам баарына бирдей иш козгой берсе болот да деп. Аны биздин министрлер кабинети туура көрүптүр. Туура айтат бул жараныбыз деп. Анан Конституциялык сот ушундай чечим чыгарды. Эмне кылабыз эми? Регламентте жазылган, Конституцияда жазылган. Ушул маселеге жогорку кеңеш 23-майдан бери реакция кылган жокпуз. Ушуну карап коюшубуз керек. Эмне кылабыз эми? Мындан ары эмне мал чарбачылыгы, дыйканчылыктан башка дагы бир нерсе сүйлөйбүзбү? Кандай кылабыз? Акаевди депутат Сүйүн Өмүрзаков дагы колдоп баш мыйзамды сыйлабагандык болуп жатканын айтты. Ал Конституциялык соттун төрагасын парламентке чакырып түшүндүрмө алууну сунуш кылды. Мыйзам ушундай резина кылып койгондо каалагандай жака тартса каалаган талкыбание боло берет депчи. Көбү, бирок андай эмес. Баш мыйзам бар да. Жанар Кубаныч абдан туура сөз айтты. Ал бул жака келиш керек, түшүндүрмө бериш керек. Баш мыйзамды сыйлабаганды боюнча жооп бериш керек. Конституциялык соттун мындай билдирүүсүнө адвокат Төлөндү Самаковдун кайрылуусу себеп болгон. Адвокат өз билдирүүсүндө кылмыш катталгандан кийин тез арада далилдерди чогултуу керектигин жүйө келтирген. Мында депутатка кылмыш иши парламенттин уруксаты жок козголот. Айыбы далилденгенден кийин жоопко тартуу үчүн макулдук алынат деп түшүндүргөн. Ансыз да депутаттык кол тийбестиги бар экени кошумчаланган. Мыйзам баарына бирдей болуш керек. Аларга башка карапайым элге башка болбой, мыйзам алдында баары тең жооп бериш керек. Булар өзүнө керектүү законду чыгарып алып, анан кийин элге керектүү законду кылып койсо болобу? Эми ошон үчүн баа депутаттар ойлонуш керек. Анан кол тийбештик десе да буларды эми камай билбейм олем. Конституциялык сот ошондой чыгарып берди. Туура эмес ошо. Матбуат үчүн чыгарды. Матбуат эмне кылып эми? Айтпаганды баарында салып берип туруп бешерени тепкилеп жатышат эми. Ал эми парламентте айтылган пикирлер боюнча Конституциялык сот азырынча расмий комментарий бере элек. Ал эми юрист Төлөгөн Келдибаев макулдук иш козгоо үчүн эмес, айып коюу үчүн зарыл деп жазылганын эске алганда, Конституциялык соттун түшүндүрмөсү мыйзамдуу болгонун айтууда. Азыркы Конституциялык палатанын кабыл алган бүтүмү бул Кыргызстандын азыркы колдонуудагы мыйзамдарына шайкеш келет. Депутаттар ызылап атпайбы? Жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамдын беренесинде кылмыш жоопкерчилигин тартыш үчүн жогорку кеңештин макулдугу керек талап кылынат деп турат. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылардын талабына ылайык тергөөчү кайсы мыйзам күчтүү болсо ошону жетекчилик алат. Жогорку кеңештин жөнүндөгү регламентинде башкача статья каралып калса, кылмыш жаза кодексинде жоопко тартуу жөнүндө берене каралып калып атат. Ошондуктан ушундай эки кодексте тең ушундай карама-каршылыктар пайда болгондо тергөөчү баш мыйзамды жетекчилик алат. Кайчы пикирге министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов дагы пикирин билдирип, Конституциялык сот туура түшүндүрмө бергенин жазды. Белгилей кетсек, жогорку кеңеш жаңы регламентинин 138 беренесинде депутатка иш козгоо үчүн жогорку кеңештин көпчүлүгүнүн макулдугу керек деген норма жазылган. Ал эми Конституциянын 78 беренесинде көпчүлүктүн макулдугу депутатты жоопко тартуу үчүн керектиги белгиленген. Бири-бирине шайкеш келбеген бул эки норманы жөнгө салуу парламентте чечилиши керек. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.